Учурда Садыр Жапаровдун тарапташтары аны чыгарсын деп түз эле өлкө башчысын чыгар деген адатты таап алышты. Өлкөбүзгө белгилүү дин алымы Чубагажы муну туура эмес деп эсептээрин Жапаровдун тарапташтарынын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Биз мыйзамдуу же мыйзамсыз дегидей сот эмеспиз. Бул боюнча сот чечим чыгарыш керек болот. Кудайга шүгүр, азыр биздин сотторубуз адилеттүү болгонго аракет кылып жатышат. Ошондуктан мен үмүт кылат элем, эгерде Садыр Жапаров чындап мыйзамсыз камалса, анда чыгыш керек. Бирок биз билбеген ар кандай жагдайлары болуп калышы ыктымалда. Мен Садыр Жапаровго гана тиешелүү эмес, жалпы эле кыргыз элине тиешелүү нерсени айтайын. Биз кыргыздар Индия киносундай эле жүрөгүбүз өтө сезимтал болот да, түрмөгө түшүп калгандын бардык кылмышын актап жибергенге аракет кылабыз да. Канча мародёрлук кылса, канча урлук кылса, түрмөгө түшкөнгө чейин аны жаман көрөбүз. Анан түрмөгө түшкөндөн кийин унчукпай сүйлөбөй койсо, камерадан чыкпай койсо эле аны барып күнөөсүз кылып коебуз. Себеби сезимтал элбиз абдан. Ошол сезимталдыгыбыздын бардык камалгандар эле күнөөсүз кылып айта берген адатыбыз бар. Ошону биздин саясатчылар да өтө пайдаланып ала турган болушту. Жеке менин оюм боюнча тергелиш керек. Эгер чындап эле күнөөсүз болсо, анда эркиндикке чыгышы керек деп айта алат элем. Садыр Жапаров боюнча мен жакшы пикирдемин. Мен аны раматылык атасында таанычумун. Бир туугандарын тааныйм. Жапаровдун өзү менен дагы катташып турчубуз. Түрмөгө түшкөндөн кийин да катташып бир канча жолу китептерден берип намаз окугандыгын билем. Эгерде чындап күнөөсүз болсо, анда Кудай таалам анын ишин жеңил кылсын деп биз тилек кылабыз. Бирок азыр жаман тенденция башталып кетти. Бир адам камалып калса, сот адилеттүүлүгүн сурабайбыз. Дароо падышага барып эле ушуну чыгар деген жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Биз мыйзам алдында баарыбыз бирдей болушубуз керек. Биз падышадан сот адилеттүүлүгүн камсыз кылып бер деп талап кылсак туура болот эле. Болбосо азыр биз өзүбүз эле сот болуп калдык. Ал мыйзамсыз жатып атат, андай мындай дей беребиз. Бардык эле камалгандардын туугандары ошентип айтышат. Бул туура эмес деп жооп берген.